Урматтуу окуучулар, мектепке хиджаб, уюлдук аппараттар менен келүүгө мүмкүн эмес. Ички иштер министрлигинин, билим берүү министрлигинин буйруктары бар. Эгерде сиз буйрукка баш ийбесеңиз, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Алапкы райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш этилектер боюнча иштөө инспектору милиция лейтенанты. Да. Да. Алло, assalamu alaykum. Алейкум. Мақсат акасызбы? Мен. Биз немеден чалат элек? Жалаттан укук коргоочу атым Кубанычбек Бакиров. Жана немелерде WhatsApp'тарда бир немеңиз билдирүүңүз тарап жүрөт да. Анан ошол боюнча бизге ата-энелерден арыз түштү эле да. Ушул чынбы, ушул боюнча консультация бериңиз деп, жана биз сиз менен такташып алайлы делек. Ошол сиз ошону жибергенсизби? Кайсы арыз экен ал? Сиз жанагындай голосовой жиберген экенсиз WhatsApp'тарга атыңыз жөнүңүздү айтып, мектепке хиджабчан, телефончон келүүгө тыюу салынат деп. Ошону чынбы сиз айткансызбы же сиз айтпагансызбы? Анан эмне негизинде айткансыз? Анан сиз менен такташып алып, анан иш алып барайын дедим эле, сизге кабарлабай туруп эле мындай тияк-бияктарга жазбайчы. Жок, ону бизде Аккоргон айылында ар кандай улуттар жашайт. Жана мектептер арасында көп беркилер бу ошондойлар бири-бирине көрүлө жаш кыздар ошо оронуп берки кылган, анан жаналар түшкөндөн анан ошентип берки кылдык эле да. Азыр материалдар чогултуп атабыз эмичи, комиссияны коебуз депчи. Неме, ошондо оронгондор боюнча материал чогултуп атасызбы сиз, Азыр эми сунук каттарын алып эми азыр материалдарды мектеп эми өзүнө жанагыбыздан келди го. Чүнкү материал канча көп оронобу экен, көп экен оронгондор. Көптен, ар бир мектептен бир семьядан 3 кыз бар, бир семьядан бир мектепте. Мисалы үчүн бир жанагыда мектепте 2 бар, 3 бар, 4 бар. Мен келген аймакта көп болуп атат да, анан бирине бири көрүп эле жанагылышып атат. Неме, ушуну эми ким маселени ушуну демилге кылтат? Мектеппи же уроодубу? Мектеп, анан эл жанагы ошо жарандарды берки кылып атат да. Бул эми бул кыз кезде биздин кыздарыбыздан ушундай жанагыда орон берки оронобуз деп атаанашып атат. Кандай жолдору бар буну деп мен айттым, тыюу салынат. Бул мектеп учурунда ондай жаналар болбойт. Үйүндө кылсын. Мектепте келип окуш керек. Башка кылыш керек. Неме? Ошондо буну мамлекеттик мекеме жана район ким ошол маселени мындай баштады, ушу маселе боюнча материал топтоп ушуна комиссия коелу деп? Өзүбүздүн старший кем бар, Рано деген. Мен айттым, ошо олорго кайрылгам өткөндө мен түшүндүрүп, жанагы алар айтты, ошо материал чогултуп атке комиссияны карайбыз. Комиссияны кылып чечпесек болбойт. Кайсы комиссия? Ошондой комиссия бар бекен, Эми ону жанагылап dem районго чечет dem, комиссияга коюп туруп, жаш жетелектер боюнча ишти алып баргандар болот. Прокуратурадан кошулушат, өзүбүздөн кошулат. Качан күнү коюлдубу? Күнү жок, али койо элек. Материал али чогултуп жанагылган эмес. Мен могу ооруга байланыштуу азыр 2 жанагыдан алып койдум да, калганы али албай элек. Эми толук кандуу балдар эми келип атат мектептергечи. Сиз неме, жашыңыз канча болот? Просто менден улуусузбу, кичүүсүзбү билип алайын дедим эле. Мен 87 жылкы болом. Мен 82 болом. Анда мындай жашыраак экенсиздер. Неме? Биздин тажрыйбабыз жетиштүү эле, анан бул мына именно жолук менен мектеп боюнча биз бүт мыйзамдарды карап иликтеп чыкканбыз да. Сиз WhatsApp номериңиз ушундабы? Жок, башка мен. WhatsApp номериңизди айтасыз, мен сизге кичине бир-эки ушул боюнча бир-эки маалыматтар жиберем, анан бир бош убактыңызда да бир карап коесуз да. Майли, мен азыр жанагыланчы эмне бу тууралуу арыздар түшкөнмүн, эмнелер жанагы? Мен укук коргоочумун, адвокатмын Жалал Абад шаарында. Анан ушул мектеп билим берүү тармагында бизге али укук бузуулар боюнча бизге көп кайрылышат да. Анан биз мектептин директорлору менен иш алып барабыз, дайым иш алып барып келебиз. Аларга жүргүзөбүз, билим берүү системасында кандай иш, мыйзамдар каралган ошол боюнча. Анан сиздин голосовойуңузду да жиберишти да бизгечи, ата-энелер. Анан ушул чынбы тыюу салынабы деп, анан мен азыр сиздин сөздөрүңүзгө байкап көрсөм, сиз бул багытта маалыматыңыз жакшы эмес окшойт деп койдум да.
Mana WhatsApp 102 102 106 102 108 102 102 102 102 102 Maksat men özüm mындай niyet kıl, men özü sizin номеріңizди ар кимден сурап жүрөт деп таптым да. Мен биринчи сразу эле МВДга, СМБга жазайын дедим беле. Негизи бул мектептин директорлору менен ИДН кызматкерлери биригип алып туруп, бул али окуучу кыздардын конституциялык укуктарын бузуп атышат. Мамлекет тыюу салбаган нерсеге директорлор менен роуду тыюу салып, өзүнчө эле бир Кыргызстан ичинде бир мамлекет түзүп алышты деп мен ушундай арыз жазып жаткам. Анан телефонуңду табып алдым да. Yok андай эмес. Ал эми мына жаш баланын көңүлү бурулуп, телефонго алаксып, ар кандай конфликттер болуп атат да. Мына эми келген аркене телефон өчүрүп коюш керек. Жаш бала өчүрбөй атат. О жолук эмес, жанагы бекинал далла таштап мода кийип атат азыр. Жок, негизи мындай да неме, телефон жөнүндө сөз кыла турган болсок, эми кесиптеш катары сизге просто билдирип коеюн, сиз балким кийин тажрыйбаңызда керек этет. Биз мындай талаштарга көп катышабыз. Негизи бир адамдын чөнтөгүндө буюм болсо, мисалы кандай буюм болбосун, биз мисалы сотко кирсек деле, бизге чакта биз мисалы жөнөкөй жаран келсе да телефонун эч ким алып кое албайт да. Мисалы сиз бир адамдын колунан буюм алып выемка кылыш үчүн сизге тергөөчүнүн токтому же соттун токтому керек да. Куду ушундай эле элестетиңиз. Тергөө иштеринде ошондой дыккат, уруксат менен алынат да, тергөө кылмыш иштери боюнча. Анда бул мектепте жөн эле бир адам же бир директор тыюу сала албайт. Телефон менен кирсе боло берет, болгону сабак учурунда телефон чукулуп атса, ага эскертүү гана берилет. Эгер тоготпосо кийин мектептен кетирип салат. Болду, а бирок телефон менен кирүүгө тыюу салынат. Мектептен ким баланы кетирип салабы? Бул мен сизге айтып атам, чара колдоно турган жагынчы телефон менен кирүүгө тыюу салынат деген негизи талап эч туура эмес да. Телефонун алып коюу деле болбойт, телефонго кирбей деп негизи эч жерде жок андайчы. Жана жолук маселесинде WhatsApp'ыңызга мен бир видео жиберем, анан кичине бир маалыматтар жиберем. Сиз жолукка тыюу салып, сиз мектептин директорлору, РАНОЖ тыюу салып, силер Конституцияга тескери иш кылып атасыңар да. Конституция боюнча укук берилген да, мектептерде жолукка тыюу салынбайт. Ал эми бул кыздар көбөйүп баратат, анан кандай агым дегени сиз андай жактан тийиштүү билимиңиз да жок да. Сиз агым боюнча дин жөнүндө агым жок, ага заключение бериш керек да. А бизде агымдар боюнча жолукка эч кандай тиешеси жок агымдарынчы. Агымдар көбүнчө жанагы диний радикалдуу агымдар, алар адамдардын акылындагы бир ойлорго байланыштуу, ичиндеги көз караштарга байланыштуу. Бирөөнүн көз карашы бар да, жолук салынбайт, бирок Кыргызстанды талкалаш керек дейт, бирок жолук салынбайт. Ал жолукка эч кандай байланышы жок. Радикалдуулук менен радикал жолукка эч кандай тиешеси жок. Анан сиз өтө грубый нарушение кылып атасыз да. Мен сизге просто азыр сөзүм иш эмес билбейм. Мен бирок арыз жазсам, мисалы ошо сөзсүз түрдө мисалы мен сизди жумуштан кетирүүнү талап кылам, мен РАНОЖни кетирүүнү талап кылам. Анан ошол сиз кимдин тапшырмасы менен иш алып баратасыз? Мектептин директорунун тапшырмасы менен иш алып баратасызбы? РУдун начальниги мененби? Мен буну акырына чейин чыгам. Анан ошо неме служба безопасности келип текшерет. Эмне үчүн ушул иш аракеттерди баштадыңар? Материалдарды эмне үчүн токтотасыңар? Эмне ал кыздар террористпи? Эмнеге ким силерге уруксат берди? Мындай өзүңөрчө эле СМБшник болуп кетсиңер да ошо эле. Кандай эсем андай жанагы жок, эми просто жана айтып атам, улуттар аралык жолуктун тиешеси жок, улутка, динге жолуктун тиешеси жок, билим алууга жолуктун тиешеси жок. Билим алууга жолук эч кандай тосолук кылбайт. Мен видеомду бир убактыңыз болуп, кечинде 1 саат убактыңызды бөлүп, мен видеомду бир сара көрүп чыгыңыз, мен атайын ошо түшүнсүн деп жибергем. Анан азыр мен РОУдун начальник телефонун берсеңиз жакшы болот да, ал менен бирөөз сүйлөшөт элем. Эгер таба албасам, мен бүгүн эле интернеттен эле мен ошо министрге, СМБга, анан өкмөткө арыз жазам. Ошо ала букада ушундай бир мусулмандарга кысым болуп атыптыр, ачык эле мамлекет тарабынан тыюу салынат деп сиз мисалы далилдеп бере албайсыз азыр, мага жолукка телефонго тыюу салынат деп бир мыйзам көрсөтө албайсыз азырчы. Анан айта бериң, угуп атабыз. Көрсөтө албайсызбы же көрсөтө аласызбы? Жок, эми азыр мектептин жанагынын өзүнүн буйруктары бар да, бүтчү. Жок, буйрук менен мыйзам конституциянын немеси чоң да, күчтөрү ар кандай да. Анан буйрук мектепте жок, негизичи жолукка карата буйрук эч ким чыгара элек азыркынан. Анан телефонго боюнча да буйрук чыгара албайт. Буйрук чыгарганда дагы телефонду
чөнтөгүнө салып алып кирип кетсе, аны эч ким чөнтөгүнөн жулуп алып кое албайт да. Ал бул мисалы эми берде эми балким бул боюнча силерге бирөө семинар өтпөй атабы же билбейм. Мен сиздин WhatsApp-ыңызга да голосовой кылып жиберип коем, сизде кичине маалымат болсун деп, анан эми туура кабыл кылсаңыз туура кабыл кыласыз деп ойлойм да. Туура эле кабыл албадым. Аны эми жанагыны билбеген нерсени сураш керек. А билген нерсени эрки кылып атам да, мен деле бир жанагыда бу иште бир кызматта жаңы эле ишти баштаган бала эмес да, мурунтан эле иштеп жүргөн да бу кызматта. Неме да, бирок мен байкашымча кээ бир кызматкерлер, билим берүү кызматкерлери, ички иштер кызматкерлери балким убактысы жок бул жанагындай сөз менен эле ооз-эки бир түшүнүктөр менен иш алып бара берет экен да. Болбойт, анан тиги салынат деп, кайер жазылган деп айтып сурасаң, эч ким мындай көрсөтүп бере албайт да. Сиз өзгөчө, сиз ички иштер кызматкери болгондон кийин сиз конкреттүү түрдө кагаз жүзүндө сизге бирөө көрсөтмө бериш керек. Мынакей Ала Бука району боюнча жолуктарга тыюу салынды. Силер материал топтогула, ушуну комиссияда карагыла деп. Бул жолук маселесин эч бир комиссия караган акысы жок. Депутаттар деле карай албайт негизичи. Бул жерде вообще эле мындай өзүңөрчө эле бир мамлекет болуп, өзүңөрчө бир башка мыйзам менен жашап атыптыр да. Мага ошол маселени ким көтөргөн, мектептин директорун же райондун телефондорун берсеңиз, мен алар менен сүйлөшөт болчумун да, же атын айтсаңыз мага. Жок, эми о районда жанагы мектептер эми жалыптар көп да, ар кандай жанагыларчы азыр мен сизге жерки кылайын, азыр старший деген чалдыңыз, ошо мен сизге маектесинчи анан жанагылабыз. Айлы, анан мен байланышам сизге. Аты ким, Район эженин? Район эже. Фамилиясы ким, фамилиясы? Нематуллаева. Нематуллаева. Просто компьютер жасап атмын. Неме? Бул маселеде WhatsApp-ыңызга да кичине маалымат жиберем, бир көрүп койсо. Жөнөтүңчү, азыр мен сизге чалдырам азырчы. Азыр мен намазга чыгып кетем деңиз, 1 саат телефонум жооп бере албайм. 1 саат. Канча сааттан жооп бере аласыз? 2ден кийин. Макул, 2де жанагы байланышат, азыр айтам. Мейли.